Тренировка кылыш үчүн мен күндө тренировка кыла турган жерге барыш үчүн көп шаймандар көтөрүшкө туура келет да. Стойка, мишень, изолон, анан жаа жебе, бүт керектелчү курал жарактар көтөрүш үчүн эле мен бара турган жериме бир ашып кетсе 5 сыйра каттайм. 5 сыйра каттап, анан ал жерде кайра машыгууну баштап, ал жерде бир жок дегенде кээ бирде жакшы машыкканда бир 6 саатка чейин машыгам да. Кайра ошо 5 сыйра катар көтөрүп келебиз. Бул жер ысык дагы да, күндөчү калкалай турган жер жок. Анан калкалай күндүн ысыгынан мурун кантип атып жүрчүмүн мен өзүмө баа берем азыр. Багында чөптөр өсүп кеткенде атайын чөп чаба турган кишилер чакырып келип чөбүн чаптырам бул жерде бордесип. Мына жакында эле чаптырып кеткем. Жолун чаптырып койгом. Бул жер биягын чаптырып тазалатып койгом, кичине чөп өсүп калыптыр. Анткени жебе мишенден өтүп кетсе бул төштөн нары кетпейт да. Издебейсиң. Анан момундай талада атсаң, өтүп кетсе, могул жебе аябай эме болот, кылдаттык менен могул чөптөрдүн арасына да кирип кетип, оңой менен издеп таппай 1 саатча жүрөсүң. Эмне үчүн издейбиз? Жебе аябай кымбат. Азыр меникин 1 жебем почти 1000 сом да, 1 жебем. Бул изолонду биз сатып алабыз. Изолонду канчалык көп тренировка кылган сайын жыртылат. Бул дагы эме эмес да. Анда өткөндө атканда мында жыртылат. Ушинтип жыртылып отуруп эле мына бул жерде канча изолондун калдыктары калып калат. Муну болсо дагы заказ кылып чыгарып алабыз. Ар бир мамлекеттикке өзүнчө да. Өзүнчө аралыкта өзүнчө сүрөттөрү, өзүнчө бунда философиясы да аябай көп. Бул биздин кыргыздардын теке бутасы. Мына азыр Алтай деп жаңы ат коюп дүйнө жүзүнө таралып атат. Анткени көчмөндөр оюнуна ушуну атыш үчүн, ушул кирет да, ушул эрежени атыш үчүн азыр бүт мамлекет ушунун үстүндө иштеп аткан кези. Өзгөрүүлөр көп болуп атат. Мисалы үчүн быйылкы жылдан баштап бүт дүйнө жүзүндө момундай жебелерди алып, уштарын наконечник деп коет, уштарын алмаштыруу мода деле эмес, бул жаңылык кирип атат да. Бул себебинин бири, жакшы жери, мисалы үчүн жакынкы аралыкка атыш үчүн оор жебе жасатчубуз мурун, алыстыкка атыш үчүн жеңил жебе жасатчубуз. Азыр мунун плюсу, оор жебе жакын аралыкка атыш үчүн бул башын жеңилдетип, оорлотуп койсоң ар бир аралыкка жарай берет да. Метрден 7 октон 3 9 жолу атабыз. 3 жолу классика, 3 жолу бурулу, 3 жолу тизелеп, ошондо бир окчу 63 ок жөнөтөт. 63 ок, эки мындай алдын ала пробный атуу деп коет. Аны менен 7ден 7 14 так 77 болуп калат, ошондой атыш керек. Аны баягы эрде атып 16 сеткага жакшыларына кирип калса, кайра эле ошону атат. Ошондо бир күндө эле бир топ жебени атып коебуз да. Аны ошого мындайча айтканда физически даяр болуш керек, морально даяр болуш керек. Аны даяр болуш үчүн күнүгө тренировка кылыш керек. Мисалы 7 ок аксам, мен бул жерде көбүрөөк атып коюптум да. Судья келет. Судья келгиче бул жерде 5 киши атса, 5 тең тийбей турабыз судья келиче. Ар бир окчуну, мисалы үчүн, судья мен айтса, мен кайсы жерге тийди, бүт эсептеп, көп сандан аз санга эсептейбиз. Мисалы үчүн 5, 3, 2, 1 деп өзүмдүкүн айтам, алар жазып калат, анан суммасын жазат. Биздин бул туркпута көчмөндөр оюнда эмес эле, көп былтыр Казакстанда өткөн көчмөндөр оюнда да коюлган. Быйыл да коюлуп атат. Андан мурунку турк мамлекетинде өткөн көчмөндөр оюнда да коюлган. Андан мурункуларында коюлбаптыр.